Иш сапарынын алкагында Турциянын шаарларына билим алган кыргызстандык студенттердин абалы, алардын чет өлкөдө жасаган маданий иштери жана ийгиликтери менен таанышуулар болгон. Андыктан облус башчы Турциянын Сакария университетинде билим алган таластык студенттердин лидерлерин кабыл алып, кыргыз мамлекетинин маданиятын жайылтууга жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде өткөргөндүгү үчүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн ыраазычылык каттарын тапшырды. Алканов Азиз. Келечекте биздин урматтуу президентибиздин наградасын жеткирген. Түрк мамлекетинде биздин каада салттарыбызды ошондой Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгын өткүзгөндө ушу жаш балдарыбыз, студент балдарыбыз өздөрү инициатива көтөрүп, ошол жерде ушундай баатырлык иштерди чет мамлекетте жүрүп жасагандыгы үчүн сүйлөшүп отуруп, биз могу студенттерге стимул болсун, студенттерге келечегинде ушу биздин мамлекетибиз бизди унутпайт экен, бизге мындай камкордук көрөт экен деген ой менен биз азыр мынакей ошо 60 баланын ичинен 10 лидер баласына ыраазычылык баракчаларды жана эң лидерлерине ардак грамотаны берип атабыз да, мен ойлойм бул да биздин Талас элинин атынан, ыйгарымдуу укуктуу өкүлчүлүктүн атынан. Чет өлкөдө жүрсөк дагы жүрөгүбүз Кыргызстан деп согуп, Кыргыз өлкөсүнө мекенчилдик ушундай бир сезимдер менен өлкөбүздү таанытып, өлкөбүздү дагы жакшы бир өнүккөн бир өлкөлөрдүн катарына алып келүү максатында көп кыялданып, ошолорго максат коюп жүрөбүз азыркы учурда. Окууну бүткөндөн кийин ойлойм, эки элдин ортосунда бир көпүрө коюу максатында көптөгөн иш-чараларды өткүзөбүз деген кыялдарыбыз бар. Турциядан келген таластык лидер студенттер менен болгон жолугушууда облус жетекчи мекендештердин окууларына ийгилик каалап, Кыргыз